Кыргызстандын мурдагы президенти Сооронбай Жээнбековдун адвокаты Асылбек Кочкоров камакта жаткан активист Мелис Аспековдун билдирүүсүнө жооп кайтарды. Анда экс-президент жалган жала жапкан үчүн Аспековду сотко бере турганы айтылган. Бул билдирүү карандай калып, коомчулуктун көңүлүн өзүнүн ыплас иштеринен алаксытып, башка жакка бурууга жандалбас уруп жатканы кимге болбосун түшүнүктүү. Бул максатта Аспеков жалган билдирүү таратып, өлкөдөгү таанымал адамдардын ысымын колдонуу жолу менен элди алаксатууга аракет кылууда. Жала жапкан үчүн аны сотко беребиз деп айтылат билдирүүдө. УКМКнын тергөө абагында отурган активист Мелис Аспеков 14 майда Facebook'тагы баракчасына акыркы президент Садыр Жапаров талапкер учурунда шайлоо кампаниясына Жээнбековдордун үй бүлөсүнөн $10 миллион алганы тууралуу билдирүү жазган. Ал шайлоодогу үгүт иштеринде Жапаровдун штабында жүргөндүктөн көп иштерге күбө болдум деп өзүнүн бир нече фактыларын келтирген. Бирок буга чейин Садыр Жапаров Аспеков анын шайлоо штабында иштебегенин билдирген болчу. 10 январда 1 май райондук сотунун чечими активисттер Мелис Аспеков жана Улан Жураев Кыргыз темир жолу ишканасынын жетекчилигинин арызынын негизинде камакка алынган. УКМК алар бул ишканадан $250 миң талап кылганын, сотко чейинки териштирүү жазык кодексинин опузалап талап кылуу беренесинин негизинде жүрүп жатканын билдирген. Кийин Жураев үй камагына чыгарылган. Бүгүн 14 майда социалдык тармактарда Кыргызстандын мурдагы президенти Курманбек Бакиев Баткенде жабыркаган тургундарга жардам катары 4 миллион сом жибергени тууралуу маалымат тарады. Маалыматка ылайык мындай билдирүүнү Facebook социалдык тармагынын колдонуучусу Шамурза Биркулов бөлүшкөн. Ал эми Баткен облусунун өкүлчүлүгүнөн балким каражат кайсы бир адамдар тарабынан таркатылгандыр, бирок бизге мындай сумма берилген жок деп билдирди. Бишкекте апасы менен кызын бычактап өлтүргөнгө шектелип 16 жаштагы бала кармалды. Бул тууралуу Борбор калаанын милициясынан билдиришти. Маалыматка ылайык 13 майда жүргүзүлгөн тергөөнүн алкагында мурда соттолгон 2005 жылы Ысык Көл облусунда туулган бала кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Мыйзамдуу өкүлү жана жактоочусунун катышуусундагы суракта шектүү жасаган ишин мойнуна алып, сотко чейинки өндүрүштө табылган буюмдарды далил катары айтып берген. Ал эми эмне себеп өлтүрүлгөнүн айткан эмес. Белгилей кетсек, 12 майда Бишкек шаарында апасы менен кызын белгисиз адамдар өлтүрүп кетишкендиги кабарланган. Окуя Жибек жолу жана Ибраимова көчөлөрүнүн кесилишиндеги үйлөрдүн биринде 11:25 чамасында болгон. Анда 1958 жылы туулган жана 1990 жылы туулган аял кишилер мыкаачылык менен өлтүрүлүп, алдын ала маалымат боюнча 31 жаштагы кызды алгач зордуктап, андан кийин апасы менен кошо мууздап кеткени кабарланган. Акылбек Жапаров деген отко салса күйбөгөн, сууга салса чөкпөгөн бир киши бар. Улам бир келген бийликтен короосун шыпырып, эптеп бизнесин жап, оокатын өткөрүп келет. Бул киши учурда менин камакта жаткан атамды, экс-президент Алмазбек Атамбаевди кумтөргө жабыштырып, курулай эле кара көө жаап, далилсиз маалымат таратты. Акылбек Жапаров те илгери саясаттын босогосунда жүргөн кезинде атамдын жумушуна чычкандай болуп келип, эски костюм шымы менен жумуш сурап, инимди садикке чейин алып барып келчү эле байкуш болуп. Акылбек Жапаров, жашыңыз деле келип калды. Крысадай болбой иштериңизди токтотпойсузбу? Ансыз деле жаштар сизди жек көрөт. Илгери атам оппозицияда кезинде айылга жалдырап келчү эмес белеңиз. Ошондо оппозицияга батпай же Бакиевке батпай жүргөн кезиңиз болчу. Атама жалдырап жүрүп эле, кийин Бакиевке сатылып, ваше превосходство болуп калдыңыз. Биздин үйгө келип самоор кайнатып жүрдүңүз эле. Ошол күн эсиңизден чыгып калдыбы? Уятыңыз жок экен. Эми түрмөдө отурган кишини тепкилеп, шыбап жатасыз. Кыскасы эркек эмес экенсиңиз, деп жазды Сейит Атамбаев. Ал эми сиз бул тууралуу кандай ойлойсуз? Эгерде оюңузду билдиргиңиз келсе, комментарийге жазып, лайк басып, видео менен бөлүшкөндү унутпаңыз.
Президенттин басма сөз катчысы Галина Байтерек пара талап кылууга шектелип жаткан жарандык активист Мелис Аспековдун билдирүүсүнө комментарий берди. Байтерек чуулгандуу жарандык активист Мелис Аспековдун билдирүүсү боюнча комментарий берүү өтүнүчү менен көптөгөн чалуулар болуп жатканын белгиледи. Жарандык активист Мелис Аспековдун Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров Кыргыз Республикасынын президенттигине талап болуп турган учурунда 2021 жылы 10 январда өткөн кезексиз президенттик шайлоонун алдында мурдагы мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбековдон жана анын иниси Асылбек Жээнбековдон $10 миллион алган деп айткандары жалган жала. Мелис Аспеков өзү акыркы учурда УКМКнын тергөө абак жайында отурат. Ага Кыргыз темир жолу ишканасынын администрациясынын өкүлдөрүнөн опузалап пара талап кылуу боюнча айып тагылган. Экс-президент Сооронбай Жээнбеков Садыр Жапаровдун шайлоо алдындагы кампаниясын каржылаган эмес. Бул жөнүндө сөз да болушу мүмкүн эмес. Пара талап кылган деп шектелип жаткан Мелис Аспеков мамлекет башчысынын кадыр баркын түшүрүп, аброюна шек келтирүүгө аракет кылып жатат. Аспеков чуулгандоо жана жалган билдирүүлөрдү жасоого көнгөн, бирок баарынан шеги болушу керек. Жалган билдирүү жасаган үчүн ал мыйзам алдында жооп бериши керек. Өздөрүн олуттуу саясатчы деп атап алган айрым ишмерлер бул окуяны карманып, Садыр Жапаровду да ал тарабынан жүргүзүлгөн реформанын дагы беделин түшүргөн ушул теманы талкуулап жатканы капа кылат, деди Кыргыз Республикасынын президентинин басма сөз катчысы. Реформа партиясынын лидери Клара Сооронкулова Жеңиш Молдокматовдун камалышы боюнча пикирин Facebook баракчасына жазып, туура эмес деп айыпталып жатканын билдирди. Төмөндө тексти өзгөртүүсүз берилди. Жеңиш Молдокматов 5-6 октябрда шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгаруу максатында массалык башаламандыкты уюштурган деп айыпталып жатыптыр. Андай болсо баарыбызды камагыла. Массалык башаламандыкка катышпаган партиянын лидери калган жок. Алардын ичинде Жапыкеев, Ташиев, Сулайманов, Асанбеков, Мамытканов, Сурабалдиева, Жээнчороев, Акаев жана Толгон Токой башкалар. Кимиси айта алат, мен катышкан жокмун, үйдө жаттым деп. Октябрь окуялары кылмыштуу аракет болсо, анда мыйзамдуулукту кайрадан орноткула. Садыр Жапаровду колонияга кайтаргыла. Сооронбай Жээнбековдун президенттигин ордуна койгула. Биримдик менен мекеним Кыргызстанга мандаттарын бергиле. 2 октябрь окуясын революция деп атабагыла деп жазган.